Аптанын маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, студияда Диана Нурлан. 2023 жылдын 19 июнь күнү Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков менен Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девенин жолугушуусу болуп өттү. Ички иштер министри Улан Ниязбеков Ду Девен айымга иш сапары үчүн ыраазычылык билдирип, Кытай Эл Республикасынын элчилигине министрликтин жөндөмдүүлүгүн көтөрүүгө, жарандардын коопсуздугун камсыздоого, кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө багыттаган аракеттерине кошкон салым үчүн ыраазычылык айтып, бул өз кезегинде калктын милицияга карата коопсуздукту камсыздоо жана ишеним сезимин калыптандырууга өбөлгө түзөрүн билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө Ду Девен айым Кытай Эл Республикасынын коомдук коопсуздук министринин атынан Улан Ниязбековго 2023 жылдын 19 сентябрынан 21 сентябрына чейин Кытайда өтө турган глобалдык коомдук коопсуздук маселелери боюнча эл аралык форумга катышууга чакыруу кагазын тапшырды. 2023 жылдын 17 июнь күнү Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан эл аралык уюмдар менен биргеликте коомдук коалициялар аркылуу алгачкы алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекет менен жарандык коомдун кызматташуусу аталышындагы семинар уюштурулуп өткөрүлдү. Аталган семинардын негизги максаты коомчулукта синтетикалык баңгизаттарды жайылтууга байланышкан актуалдуу маселелерди талкуулоо жана коомдук коалициялардын жөндөмдүүлүгүн жана мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен биргелешкен чараларды иштеп чыгуу. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери, Жогорку кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттары, эл аралык КАТКА уюмунун, Доор эли коомдук бирикмесинин өкүлдөрү катышты. Бүгүнкү ошол Республика Бишкектеги биз уюштурабыз деп аткан ошо МВДнын статистикасынын аналитический документтердин алкагынын негизинде алардын сунушу менен биз мына Бишкек шаарында райондук деңгээлде 4 райондо 4 ошо коомдук коалицияны уюштуралы деген максатында ушундай бир чоң форумдарды өткөздүк. Мени өтө кубандырып атканы бизде ушул парламенттин өкүлдөрү катышты, МВД толугу менен катышып берди, бардык структуралар менен ушул иштеп аткан алкактагы теги службалардын бардыгы тең. Семинардын катышуучулары коомчулуктагы алгачкы баңгиликти түшүндүрүүнү, өнүктүрүү маселелерин, тактап айтканда мамлекеттик органдар, муниципалдык түзүмдөр жана жарандык коом тарабынан синтетикалык баңгизаттарды колдонууну алдын алууда, өзгөчө жаштар арасында биргелешкен аракеттерди кабыл алуу маселелерин талкуулашты. 2023 жылдын 21-23 июнь күндөрү республика аймагында ички иштер органдарынын кызматкерлери жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө мамлекеттик үлгүдөгү билими жөнүндө документтерди тапшырууга арналган салтанаттуу иш-чараларын өткөрүү учурунда коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздашат. Эскертебиз, иш-чара өткөрүлүүчү күндөрү коомдук эс алуучу жайларда, калктуу аймактардан сырткары жайларда милиция кызматкерлеринин кайгуулдары күнү-түнү уюштурулуп, жалпы билим берүү мекемелеринин бүтүрүүчүлөрү ата-энелери менен биргеликте топтошуп көңүл ачуусуна бөгөт коюлат. Бул көрүлүп жаткан чаралар бүтүрүүчүлөрдүн ар кандай терс көрүнүштөргө аралашуусунан, жол кырсыктарына дуушар болуусун алдын алууга багытталган. Жалпы иш-чарага тартылган ички иштер органынын кызматкерлеринин арасында мыйзамдуулукту жана кызматтык тартипти сактоого багытталган нускалар өткөрүлдү. Туристик сезондун башталышында Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристик экологиялык милиция кызматкерлери Россиядан келген алгачкы туристтерин тосуп алышты. Милиция кызматкерлери ар бир туристти жылмаюу менен, меймандостук менен тосуп алып, туристик жайларда коопсуздук жана жүрүм-турум эрежелери боюнча бардык керектүү маалыматтарды жеткирип, ошондой эле эс алуу тууралуу толук маалыматты камтыган атайын байланыш телефондору менен камсыздалган буклеттерди таратышып, ошол көрсөтүлгөн номерлер аркылуу ар кандай маалыматтарды жана жардамдарды толугу менен ала аласыздар. Испаниянын Интерполунун өтүнүчүнүн негизинде Мадридтин аэропортунан эл аралык издөөдө жүргөн жаран кармалды. Ал 2022 жылдан бери өзгөчө ийри өлчөмдөгү алдамчылык жасагандыгы үчүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан издөөдө жүргөн. Аталган жаран ишкерлердин ишенимине кирип, андан ары чет өлкөдө сатуу үчүн товар алып келем деп ийри суммадагы акчаларын алып, андан соң изин жашырып кеткен. Маалыматтарга караганда, ал Туркияда болуп, кийин экстрадациялоо боюнча келишими жок өлкөлөрдө жашырууну көздөгөн. Ушул максатта издөөдө жүргөн жаран Түндүк Америка континентинде өтүүгө аракет кылган. Ал АКШда жашынууну көздөп, Түркия Мексиканын Бенито Хуайрес эл аралык аэропорту багытында авиабилетти брондогон. Ал Мадриттеги аэропорттон кармалды. Ошондой эле Россиянын ички иштер министрлигинин Интерпол улуттук борбордук бюросу менен биргеликте жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында Новосибирск шаарынын аэропортунан эл аралык издөөдө алынган жаран кармалды. Аталган жаран Борбор каладагы банктардын биринин кызматкери болуп иштеп турганда, кардардан ири суммадагы акчасын ээлеп алып, андан соң белгисиз тарапка изин жашырып кеткен.
Ысык Көл районунун Бостери айылында ИИМдин көчмө кабылдамасынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында 2 күндүк координациялык кеңешме өттү. Иш-чара Европа коомдук коопсуздук уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин, милициянын көчмө кабылдамаларынын ишин колдоо боюнча ассоциациясынын, Кыргыз Республикасынын ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын колдоосу менен уюштурулду. Координациялык кеңешменин катышуучулары көчмө кабылдамалардын ишин Кыргыз Республикасынын ИИМдин коомдук коопсуздук кызматынын милициянын көчмө кабылдамасынын мониторинг борборунун ишмердүүлүгүн талкуулашты. Мындан тышкары Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн милициянын көчмө кабылдамасынын ишинин бет ачары болду. Белгилей кетсек, милициянын көчмө кабылдамалары графиктин негизинде алыскы аймактарга, өрөөндөргө, калктуу конуштарга барып, элге сервистик тейлөө көрсөтүп, жарандардын арыз даттанууларын жана кайрылууларын кабыл алып, жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. 2023 жылдын 19 июнунда Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков коомдук тартипти сактоо багытында көрүлүп жаткан ыкчам чаралар туурасында онлайн кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде Улан Ниязбеков элдин коопсуздугун жакшыртуу боюнча бир катар алгылыктуу иш-чараларды, тактап айтканда жаңы функциялар менен элди тейлеп, сапаттуу иш алып баруу тартибин түзүп, анын алкагында ишмердикти улантып, заманбап санарип тутум аркылуу кылмыштуулукка каршы күрөшүп, коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоону күчөтүү боюнча бир катар мыйзамдарды, ченемдик актыларды иш жүзүнө ашырып, көйгөйлөр чечилип жаткандыгын баса белгиледи. Улан Ниязбеков ротация ишмердигин токтоосуз улантып, ишмердикти андан ары чындоо зарылдыгы тапшырылгандыгын айтып, баарына белгилүү болгондой ротация ишмердиги белгиленген тартипте уланып жаткандыгын билдирди. Ротация 2 милдетти аткарат. Биринчи милдети ар бир жетекчи өздүк курамга ыңгайлуу шарттарды түзүп, жергиликтүү мамлекеттик органдар менен тыгыз байланышта иш алып барып, кылмыштуулукка каршы күрөшүүнү жана калктын коопсуздугун камсыздоону жакшыртуу болуп эсептелет. Экинчи милдети заманбап санарип технологияларды ишке киргизүү, жооптуу болгон региондо коопсуз аймак шарттарын түзүү, жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, элдин ишенимин жогорулатуу болуп эсептелет. Ушул эки багытты өз убагында так аткарган жетекчилерге сыйлыктар берилет, бирок ишин жөндөй албаган жетекчилер жаңы дайындалганына карабастан ээлеген кызматтарынан бошотулат деп билдирди министр Улан Ниязбеков. Адилет Кыргызстанды куруу үчүн ар бир кызматкер патриот, мекенине адал, ишине жоопкерчиликтүү болушу керек. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.